Ырдап, бийлеп, алга карай шаңданып, Айдана Дека кыргыз эстрадасынын эрке кызы. Өзүнүн бий тобун жетектеп, учурда шоу дүйнөгө жаңылык киргизем деген аракетте. Жаш аткаруучунун бала чагы, чыгармачылыгы жана алдыдагы максаттары тууралуу апасы Жылдыз Деркенбаева айтып берет. 1996 5 октябрь. Сиз бул күндү жакшы билесиз болуш керек. Албетте, бүгүнкү күндө эсимде. Каракол шаарында төрөгөм. Суббота күн болчу, атасы айылга алма тергене кетип баратып, төрөбөй тур мен келичи деп кеткен. Так эле ошол күнү төрөп койгом. Кубанычтамын ошол күндө ушундай жакшынакай кызымды төрөп алганыма. Кудайга ыраазымын. Сиз ошондо алдын ала билгенсиз да кыз болоорун, кыз экенин күткөнсүзбү же? Ооба, УЗИден айтылган. Чоңураак сурок болуп калганда билинген кыз экен деп сразу эле айтышкан. Анан сиз ошондо эле кыялдандыңыз беле, кызым ушундай ырдаса, бийлесе деп? Ооба, өзүм жан дүйнөм музыкага жакын болгондуктан, ошо балдарымдын музыкага болгон табити, баягы слуху, ритми баары жакшы болсо экен деп кыялданчумун да, себеби өзүмдүн кыялым ишке ашпай калган. Ырчы болгум келчү жаш кезимден кичинекейимен эле, анан эмнегедир ошо эрте турмуш куруп, ошол баягы жолуман кичине тайгам да. Жан дүйнөм каалаган нерседен кичине тайып калгам. Ошон үчүн балдарыма ошол кандай десем, талант болсо экен деп кыялданчумун. Анан Кудайга шүгүр, кыялданганым ишке ашып атат. Ошо боюмда бар деле ошо музыканы көбүрөөк уккум келчү. Себеби ошо ичимдеги бала жакшы тарбия алса экен депчи музыкага. Анан өзүм концерттерге барып, жакшы музыка уксам, ичимден кадимкидей туйлачу, анан жылмайып күлүп койчумун, музыканы жакшы көрөт окшойт деп. Чынында эле кичинекейинде эле билинди. Төрөлгөндөн кийин эле кичине эс тартып, кичине эле 4-5 ай болуп калганда эсимде, бир автобуста туугандар болуп тойго баратабыз, Кытайга баратканбыз. Кытай деген бизде айыл бар, көлдө. Ошол жака баратабыз, анан баары ырдап атса, менин кызым да кошо деп үн салып ырдаганда баарыбыз күлүп эмгиче эстешет туугандар. Ошондо кенедей кепкендей кезинде чогуу ырдабады беле деп көрсө, ошондо эле ырчы болгусу келип жүргөн турбайбы кызыбыз деп. Ошол анан буту баса электе эле бийге дагы аябай жакын болду. Буту баса электе эле телевизордон кичинекей кыздар ырдап атканын көрсө, тура калып кас-кас баягы баса элек болсо дагы туруп алып бийлечү. Көрсөтүп телевизордо ошондо эле билинген да. Анан кийин чоңоюп баштаганда ар кандай ийримдерге алып барып жүрдүм. Бийге алып бардым, фортепианого алып бардым, жада калса пантомимага да алып барып көрдүм. Бирок өзүн тандаганы фортепианодан аябай шыгы жакшы экен дешти. Бирок өзү эмнегедир ага эмес, бий менен ырга көбүрөөк басым кылды да. Анан мен жөн койдум. Негизи ата-энелерге мындай кеңеш же кандайдыр бир өзүмдүн оюмду айтып кетет элем да. Ошо бала жан дүйнөсү эмне кааласа, ошо байкаш керек экен да, эмнени каалайт бала. Анан эч качан бөгөт көрсөтпөш керек экен да. Жок, сен андай болбойсуң, сен бул жол менен кетесиң дебеш керек. Себеби ал бала өзүнүн максатын жоготуп алат да. Анан жашоодо ордун таба албай калышы мүмкүн. Жашоодон ордун тапкан, ошо Кудай салып койгон ошол каалоосу, ички дүйнөсү менен каалаган талант болобу, ошону өрчүтүп багып кетсе, анда адамдын бактысынын бир жакшы бактылуу деп эсептейм да ошол адамдычы. Себеби өз сүйгөн кесиби менен жумушуна майрамга бараткандай болуп иштесе, ошол аркылуу ырыскысын дагы табат. Сиздин оюңуз боюнча бул жоопкерчилик ата-энеде, ошол сизге дагы бактылуу экенсиз, сиздин өзүңүздүн каалаганыңызды дагы балдарыңыз каалап, эки эсе кызыктуу дагы болгон турбайбы, оңой да болгон экен сизге? Ооба. Себеби мен каалаган нерсем балдарымдан оңой эле баягы кээ бирде билинбей калат. Бала эмнеге шыктуу? Бир карасаң бул, бир карасаң тигил депчи. Чынын айтканда мен бактылуумун, себеби менин балдарым өзү эле ушу кичинекейинен ошо музыкага болгон, искусствого болгон каалоосун билдиришти да, ачык мындай. Азыр ушул сиз Айдана ырдап атканда, клиптерин көрүп атканда, сиз кандайдыр бир кыймыл аракеттерин өзүңүзгө окшоштурасызбы? Албетте окшоштурам. Мен дагы кичинекейимде ошо Айдана кичинекейинен чоңоюп келатканда өзүмдү эстечүмүн. Мен дагы кичинекей чагымда күзгүгө көрүнүп алып бийлеп
пластинканы коюп алып, эшикти жаап алып, микрофон сыяктуу кылып кармап алып, тиги тарак эмнесин болсо да кармап алып, анан күзгө көрүнүп алып ырдачумун. Мен да кыялданчумун. Бийлегенди аябай жакшы көрчүмүн, жакшы да бийлечүмүн кичинекей чактан. Анан кызым ошондой болуп келатканын көрүп, мен ага огото эри өрчүткүм келди. Бирок Айдана чыгармачылыгын биринчи бийден баштады, э? Ооба. 2007 жылы телевизионный проект болду. Волшебная страна деген балдардын конкурсу. Ошого катыштырдым. Ал жерде биринчи орундардын бирин алды. Канча жашта? 11 жашта болчу. Ошондо Айдана ырчылыкка анык ошондо аныктады да өзү үчүнчү. Мен ырчы болгум келет экен көрсө депчи. Ошондо эле камерага иштегени, кичинекей болуп алып, бийлегендери, ырдагандары, өзүн алып жүргөндөрү, режиссерлору күлүшүп, бул камерага кадимкидей эле иштеп атат депчи, муну эч ким үйрөтпөсө деле деп. Ошондо эле чыгып биленген, ошондон кийин өтө кызыгып калды. Анан кичинекейсиң азыр эми мектебиңди бүт, анан Күрүнкеевке тапшыралы деп жол көрсөттүм. Макул деп, анан ошо күтүп жүрдү, качан чоңойду. Үйдөн болсо күндө эле, күндө эле өзүн видеого тартып эле, музыкаларды коюп алып эле ушинтип жүрчү. Анан бийге бар дедим, бийге шыгы бар экен деп билем. Бийди дагы, ырды дагы бирдей жакшы көрөт. Анан бийге бердик Береке ансамблине. Кичинекейинен баштап ошол дагы көп тажрыйба берди кызыма. Сахнада өзүн алып жүргөн кандай болот, чоң сахнага чыккан кандай болот, баягы чоң ырчылардын, жылдыздардын аркасында бийлеп жүрүштү да. Аяка дагы жөнөкөйлөрдү чыгарбайт, сахнага эң жакшыларын тандап туруп чыгарат эмеспи. Ошентип чоңойду. Анан Күрүнкеевди 9 классты бүткөндөн кийин тапшырдык эстрадный вокалга. Ийгиликтүү бүттү. Анан ошо бүтөрүнө аз калганда эле акыркы курстарда ырдап баштады. Анан ошо биринчи клипи ошо дуэт болду Абыз Акимов менен. Андан кийин эле аябай шашып, дагы өзүмдүн клипим чыгыш керек деп, анан Кыздын сырын, баягы Кыздын сыры аябай жаккан мага. Себеби биздин жаш кезектеги хит болчу. Ал Кыздын сыры ошо биздин кандай десем, жаш кезиңизде эскертип атсаңыз, биздин доордогуларга дагы, биздин доордогуларга да жага турган ыр, себеби биз эстеп, баягы Алинанын ыры деп. Анан азыркыларга дагы жага турган болуп, анан ошо жакшы ийгиликтүү болуп кетти да, Кыздын сыры жакты элге. Себеби бул уже хит болуп калган ыр болчу да, бирок унутулуп бараткан. Анан кайра дагы бир жан берди да бул ырга деп эсептейм. Сиз ошо Айдана менен кичине кезинен эле алышып, кичине кезинен эле ар кайсы жакка алып барып, анан өзүңүз ошондо убактан эле менеджер болуп калган турбайсызбы, кызыңызга? Ооба, мындайча айтканда ошондой эле болуп калды. Азыркы ырчылардын жанында ошо ишин алгалатып жүргөн менеджер деп аталат, э? Ооба. Сиз дагы ошол менен азыр айылдыңыз. Ооба. Эми азыр бутуна туруп калды. Менин деле менеджерлигим мага кажети жок болуп калды. Мага караганда профессионалдуу менеджерлер менен иштеши керек, себеби баягы деңгээлди көтөрүш керек да барган сайын. Анан ошон үчүн азыр уже башка менеджер менен иштеш баштады. Башка уровеньге New Айдана Дека деп жаңы стилде чыгып баштады. Буюрса ошо жаңы клипи ошо жаңы стиль менен чыгат да. Айдана өзүнүн айтканы бар экен, мен ырчылардын артында бийлеп, массовкада бийлеп жүргөндө ушул ардын ордуна туруп ырдасам, анан менин артыма ушинтип бийлешсе деп кыялданчумун деп. Сиз дагы ошол кыялыңыз бар беле, сиздин дагы бийлеп чыганда? Сөзсүз, биринчи жолу сахнага чыкканда, ырдап атканда кадимкидей толкунданып, көзүмө деле жаш алып ийгем. Кызым чоңоюп, ушинтип чоң сахнага чыкты, ырдап атат депчи. Эми баягы кандай десем,
Бул биринчи эле тепкичи десек болот. Астыда дагы жашоо буюрса, Кудайым аманчылык берсе, чыгармачылык жолунун астында турат, жаңы эле баштап атат кадамдарды. Анан чоң ийгиликтерге жетти деп деле айта албайбыз, бирок ар бир ата эне үчүн, ар бир баланын кичинекей болсо дагы ийгилиги бул мен үчүн мисалы майрам да, чоң жетишкендик, мөйрөй десем болот да. Сиз өзүңүз ошо ырчылыкка, өзүңүз чыгармачылыкка жакын адам катары кызыңыз дагы уулуңуз дагы айткен бир дуэт же трио жаздырсак деген оюңуз? Ооба, мындай планда бар, буюрса. Кызым жакында уулум экөө дуэт ырдап чыгабыз деп атышат. Ошо энеге арналган ыр энекем деген. Анан кийин дагы бир буюрса жеке концерттерин берип калышса, ошол жерден трио кылып деле ырдап чыгышыбыз мүмкүн. Ойдо бар. Сиз өзүңүз жакшы ырдайсыз деп айтат Айдана. Эми ооба, кандай десем, ооба дегеним бул музыкага ритм жакшы, слух жакшы. Үн жагым болсо эми баягы профессионалдуу ырдабагандан кийин эми Музыкалдык түшүнүк, музыкалдык билимиңиз бар. Музыкалдык түшүнүк бар. Музыка жагын бүтпөсөм дагы, мен искусство институтун бүткөм, Бешналиев атындагы. Анда организатор методист деп койчу, азыр менеджер социальной деятельности деп аталып калыптыр. Ошол жагын бүткөм. Ал жерде музыкалык образование бербейт, баягы организатор массовых праздников ушундай да. Вот, ошол жаатын бүткөм да. Кийин ошо баягы мен дагы жаштык кылып коюп турмун. Ошо эмне үчүн мен, мисалы, Гүлнур Сатылганова экөөбүз курсташпыз да, ал хоровое дирижированиени бүткөн. Ошол жагын музыка же вокал жака, же народный инструмент жака барсам болмок экен деп өзүмчө кийин аттим кылып калдым да. Анан бирок биринчи курсту бүткөндөн кийин эле турмушка чыгып кетип калдым. Анан балалуу болуп эле ошо кандай десем, Убакыт болбой калды. Убакыт болбой калды да, эми кандайдыр бир. Клиптерди айтып атпайсызбы? Айдананын клиптери жаралардын алдында сценарийди сиз кошо ойлонушуп, сиз дагы бул жери жакшы болот деп кеңештериңиз берип турасызбы же ал жакка киришпейсизби? Ал жактан Айданын өзүнүн эле фантазиясы, ой жүгүртүүсү аябай жакшы. Клипке тартылып атканда клипмейкерлер күлүп калышат, ушу Айдана менен тартылган аябай жакшы болот. Секундасына чейин бул секундасында мындай кадр болот, тигил секундасында мындай кадр болот деп өзү айтып турат депчи. Өзүнүн режиссерский дагы бир кандайдыр бир таланттары бар да. Анан баягы даяр сценарийин менен кеңешет сөз. Могу жерин момундай кылып атам, могу жерин момундай кылып атам депчи. Анан баягы сырой варианттарын дагы чогуу кеңешебиз. Ырларын запись кылганда постоянно жанында жүрөм да, такай. Азыр болсо көп деле коштобой калдым уже, себеби баягы уже чоңойду бул жаатта уже профессионально эле иштеп калды деп ойлойм. Азыр болсо ошо айтып атам го, жаңы профессионалдуу менеджер менен иштешип баштады. Айданын өзүнүн би тобу да бар, өзү жетектеген. Ооба. Ал да кичинекейинен эле кыялданчу, ошо бийге барып баштагандан баштап мен дагы кийин ушундай би студиясын ачам депчи. Кыздар абдан жакшы, ошо жакшы тарбия берип атат. Өзүн дагы чогуу ошо мурда берекеде чогуу иштешкен, чогуу барып жүрүшчү. Солист кыздардын бири Алина эмеси, хореографы, экөө тең бий коюшат. Өзү да хореограф, Алина да хореограф. Жакшы тарбия берип, жаштарды ошо чоңойтуп атышат. Айдана өзү кийин келечекте ырды калтырып коет же бийди калтырып коет деп ойлойсузбу, же чогуу эле алып жүрөбү? Чогуу эле алып жүрөт го. Азырынча эми жаш, анан кийин кандай болот, аны эми өзү чечет да.
Бирок экөө тең ага Экөө тең бирдей жан дүйнөсүнө жакын. Би дагы, ыр дагы экөө бирдей. Өзү айткандай, биди ырдан бийик көрбөйм, ырды биден бийик көрбөйм, экөөнү бирдей көрөм деп айтат. Айдананын чыгармачылыгы, ырлары бардыгы эле мындай позитивдүү, эч кандай мындай олуттуу ойлондо турган, капа кыла тургандай эмес, ушундай жеңил, жаркын ырлар да. Сиздин ушул ырларды карап отуруп, Айдана өзү эле ушундай бейкапар, ушундай ак көңүл кыз деген ой жаралат. Ошондойбу же бул чыгармачылыктагы образбы? Экөө бирдей эле. Жашоодо өзү жароокер, ак көңүл, жаркылдаган кыз. Анан бирок өзүн эч качан баягы таарынтууга бербейт, өзүнө тура алат. Мен терең ишенем, кызым бүт жагынан акыл эси толук. Ошол образдар болсо, эми азыр жаш болгон үчүн эми ошо бакыт жөнүндө, бий жөнүндө өзү баягы бийге жакын болгондон кийин ошондой позитивдүү ырларды жеңил болгону менен анын деле өзүнүн терең маанилери бар. Бакытка жетем, мен бийикке чыгамын депчи, баягы каалоо тилек сыяктуу да өзүнүн жан дүйнөсүнөн чыккан ырлар да. Бул дагы баягы өзү чыгарбаса дагы акындар менен ошондой сүйлөшүп заказ берет. Ар бир ырчы эле канчалык деңгээлге жетпесин, андан дагы алгалап эл аралык сынактарга катышам дейт. Сиздердин пландарыңар кандай? Бар, вокалга дагы болсо барып атат, ошол өзүн тарбиялап атат. Ошо кандайдыр бир ошо сынактарга, анан эл аралык деңгээлге чыкканга максат бар. Себеби бир эле жерде туруп калбайбыз да, анан ар бир адамдын алгалай турган, ар бир тепкичти басып өйдөлөй турган умтулуусу бар, андыктан бул дагы сөзсүз бар планда. Сиздин оюңуз боюнча чыгармачыл балдарды өстүрүү, тарбиялоо өзгөчөлөнөбү башкача, мисалы үчүн ошо ырдабаган, бийлебеген балдарды өстүргөндөн? Ооба. Негизи эле ошо баланы бизде Советтер Союзу мезгилинде баягы критиканы туура ала турган кылып тарбиялаганда, азыркы күндө критика бул тескерисинче болуп атат. Баланы критикаласаң, ал өзүнүн жанагы орусча айтканда самооценкасы түшөт да. Бизде кичинекейден мынтип айтчу: "Көрдүңбү, тиги бала деген жакшы окуйт экен, а сен жаман окуп атасың. Көрдүңбү, тиги бала кийимин таза алып жүрөт экен, а сеники кир." Ошондо баланын өзүнө болгон ишенүүсү, өзүнүн баалай турган баягы самооценкасы түшөт экен да. Мен акасы жаман турбаймынбы, тиги башкалар жакшы экен, мен жаман болуп жаралып калган турбаймынбы деп, анан баягы комплекс пайда болот дагы, чыга албай калат да. Ичиндеги баягы таланты болобу, ою болобу, реализоваться кылбай калат да. Баланы болсо өзгөчө ошо чыгармачылык балдарды колдош керек, аябай. Колдоп, демек сиздин оюңуз боюнча элдин балдары менен салыштырбай өзүңдүн балаңдын өзгөчөлүгүн байкап туруп, ошону эле өрчүтүп, ошону түшүндүрүш керек, өзүнө ишенимди тескерисинче түптөш керек, Туп-туура, ошондой. Анан мектепте окуганда деле, мисалы, жаман окуйт болсо, 2-3кө окуган бала болсо, бул жаман бала деп эсептелбейт. Анын башка сапаттары бар. Энесине жакшы жардам берет, апасына, бир туугандарына күйүмдүү, же болбосо башка сонун сапаттары бар ал баланын. Мектепте болсо бизде ошондой стереотип болуп калганда, 2-3 алган бала, жетише албай аткан бала болсо, анда бул жаман бала, отличник болсо кыйын бала. Бирок чоңойгондо көп байкайсыңарбы, атактуулар тескерисинче бала чактан начар окуган, тентек болгон, анан ошолор кийин анан атактуу, ошо тескерисинче ийгиликтүү, ошо өзүнүн өлкөсүнө, айлана чөйрөгө, обществого өзүнүн салымын салган инсандардан болуп чоңоет. Көбүнчө ошондой. Рахмат сизге кеңештериңиз үчүн. Ар бир ата-эне өзүнө дагы бир кандайдыр пайдалуу нерсе алып алат деп ойлойбуз. Айданага ийгилик, сизге ден соолук, балдарыңыз аман болсун. Дагы күйөрмандары көбөйө берсин, клиптерди, жаңы ырларды жаздырсын. Жакшы туруңуздар, аман болуңуз.